Бул суроодо кайра карыз боло берем, 2 миллион канча иштесем деле акчам жукпайт, кайра карыз боло берем деген суроо келиптир. Биздин эмне биз кайсы учурда карыз боло беребиз? Демек биздин кандайдыр бир карыз деген программабыз бар. Же ата энебиздин алдында өзүбүздү карыз сезишибиз мүмкүн, же кандайдыр бир бизде күнөөлүү сезим бар. Ошол учурда биз дүйнөдөн кайра эле минуска кете беребиз. Мындай ушундай энергиябыз минуска кете берет. Же ата энебиздин сүйүүсүн жетишсиз алган эмеспиз бала чакта. Балким ата эненин колунда чоңойгон эмеспиз. Чоң ата чоң эне, тайта тайненин колунда же башкалардын колунда чоңойгон учурда дагы бизге ата эненин сүйүүсү жетишсиз болот да, анан биз ал сүйүүнү башкалардан алып эле карыз алгыбыз келе берет. Мындайча айтканда түрдүү себептери болушу мүмкүн. Ал үчүн сиздер өзүңүздөрдүн ата энеңиздер менен толук кандуу иштешип, өзүңүздүн ата энеңиздин сүйүүсүнө мындайча айтканда жашооңузду, денеңизди, мээңизди, жан дүйнөңүздү ата эненин сүйүүсүнө тойгузушуңуз керек. Ошол учурда анан биздин жан дүйнөбүздө тынчтык болот, ички дүйнөбүздө кадимкидей толгон сезим болот. Ошондо анан биздин ички дүйнөбүз өзгөргөндөн кийин биздин сырткы дүйнөбүздө дагы биз каалаган жашоо пайда болуп, ошондо анан биз чоң акчаларга, ийгиликтүү жашоого, бактылуу мамиледе жашай баштайбыз.